Дастан Арысбекович, урматтуу коллегалар. Эшикте болобу, интернетте болобу, кайсы жерде эл бизге кайрылса, биз реакция беришибиз керек. 2005 жылы 1200 митингге катышкан кишилердин арасында депутаттар деле биз бул жерде отурабыз. Аткаруу бийлиги коркпой эле барып сүйлөшүп, эмне суроо талаптар болсо жооп бере бериңиздер. Парламенттин компетенциясында эмне болсо, анда парламент жооп берсин. Бул эшикте болуп аткан суроо талаптар боюнча да. Анан экинчиси, мен финансы министрине айттым элем. Финансы министри бюджеттү коргоп атканда 2 миллиардтан ашык штрафты мен чогултам деп бюджетке коюп койгон. Мен койбогула деген мына ушу трибунадан. 400 миллион сом чогултуп турсуңар, жок дегенде 1 миллиард коюп койгула. Анча көп элдин жинине тийбегиле. 5 эсе көтөргөндө экономика көтөрүлгөн, жок десе укпай койгонсуңар. Финансы министри 1 тыйынга чейин чогултам деген. Мына азыр 105 миллион сом МВДга берем, конвертти жазай турганга деп, орустун фирмасына кайра бөлөк фирмаларга дагы 105 миллионду кетирип атышат. Ошондуктан Дастан Арысбекович, мен так цифраларды финансы министри берсин эмкиде чогулганда. 200 миллион сом же 300 миллион сом кеткен жок. Мен билгенден эле Европейский Союздун 30 миллион евросу келген. На судебные правовые реформы, кодекс о проступках, о правонарушениях, уголовный кодекстен алып чыккыла. Мына бул жерде урматтуу депутат Галина Скрипкинага айтканбыз. Кыргызга бир эле кодекс жетет. Эмне үчүн силер башты айлантып Европанын сунушу менен кыргыздарга бир кодекстин ордуна 4 кодекс киргизип атасыңар десе, болбой. Мурунку ажонун амири менен коркутуп, үркүтүп атып кабыл алгансыңар да ушул жерде. Ошо киши кол коюп бергенде. Ошондуктан финансы министри бүт акчанын барын, кимден акча алынган ушу реформаларга, ошо акча каяка кетти? Бүт. Рахмат. Урматтуу депутаттар.